Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз калкым, кадырлуу улуу журтум. Мына бүгүн тарыхый бир өзгөрүлүштөр болуп, мына президентибиз Сооронбай Жээнбеков Садыр Жапаровго премьерликти жана бүгүн өзүнүн президенттик тактысында бошотуп берди десем жаңылышпаймын. Садыр Жапаров мына бүгүн президент дагы, премьер дагы бүт күчтү өз колуна алды. Эми Садыр Жапаровду биз 10 жылдан бери колдоп келатабыз. Кайсы программасы менен? Биринчи, Кумтөрдү жана гендердин бардыгын кыргыз мамлекетине кайтарам деген үчүн буну биринчи аткарыш керек. Экинчи, депутаттарды 60-ка кыскартам деген, буну кыскартыш керек. Үчүнчү, бир мандаттуу кылам деген, партияны жоём деген, жоюш керек. Андан тышкары Кыргызстандын карызын 2 жылда 3 жылга чейин кутултам деген. Мына ушул программасын эң биринчи ишке ашырыш керек. Ошон үчүн мен айтып кетет элем, биринчи Кумтөр маселесин 1 ай 2 айдын ичинде ишке ашырыш керек. Кумтөрдү жана депутаттарды кыскартыш керек. Бул маселе бунун биринчи программасы. Ушуларды аткарса, андан кийин биз ишенсек болот. Эгерде ушул өз айткан программаларды аткара албаса, анда биз жаштар эртең каршылык көрсөтөбүз. Мына бүгүн айлана тегелегиңизде мына Матраимовдун жыты жыттана баштады. Жана сиз канчалаган зыян келтирген Атамбаевди мына былтыр Кой Таш окуясында канча курал колдонуп, биздин күч органдарыны жарадар болуп, бир адам өлүп, мына ушундай бир оор окуяларды кылган Атамбаевди үй камагына чыгарам дегениңиз бул чоң жаңылыштык. Сиз ушундай бир мыйзамсыз иштерге астын ала барбаңыз. Ар бир адам мыйзам чегинде жооп бериш керек. Анда түрмөдө жүздөгөн самын ырдап жаткан балдарды да чыгарыш керегиңиз, эгерде Атамбаевди чыгара турган болсоңуз. Мен сизге ушул нерсени кайрылам жана сизден мына 1 айдан кийин талап кылам Кумтөр боюнча. Мен сизден талап кылам Кумтөр боюнча. Кыргыз эли дагы Кумтөр боюнча парламентти депутаттарды 60-ка кыскартам дегенсиз, ушул 2 маселе боюнча сизден талап кылабыз. Тезинен ушул маселени көтөрүңүз. Эң биринчи сиздин жумушуңуз ушул.